Ысык Көл облусунда жүргөн велосипедчен казакстандык спортчу жол кырсыгынан каза тапты. Бул туурасында Ысык Көл милициясы тастыктады. Маалыматка караганда 16 июлда социалдык тармактарда Lexus 330 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу велосипед айдап бараткан жаранды сүзгөн. Видео тасма тараган. Бул видео тасма боюнча Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы төмөнгүлөрдү билдирет. 16 июл күнү саат 07:40 чамасында Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт кызматына телефон аркылуу булан сөгөтү жана боз тери айылдарынын ортосунда жол кырсыгы орун алган деген маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу Бишкек шаарынын 41 жаштагы тургуну УА Lexus 330 үлгүсүндөгү автоунааны чыгыштан батыш көздө айдап бара жатып Балыкчы Ананиево Каракол автожолунун 97-чакырымында Григорьевка айылынын 40 жаштагы ПИнин башкаруусундагы Nissan Micra үлгүсүндөгү автоунааны каптал жагынан сүзүп, андан кийин жол жээгинде келе жаткан казакстандык велосипедчен 58 жаштагы ДМны сүзүп алган. Жол кырсыктан улам казакстандык жаран окуя болгон жерден каза тапкан. Аталган факт Ысык Көл РИПтин маалымат электрондук журналына катталып, чогулган материалдар тергөө кызматына юридикалык баа берүү үчүн өткөрүлүп берилген. Тийиштүү экспертизалар дайындалды жана айдоочулар алкоголдук ичимдиктерди ичкендигин же ичпегендигин тастыктоо үчүн медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүлүүдө. Айрым маалыматтарга караганда казакстандык велоспортчу Мурат Жүзгенбаев каза тапкан. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, дүйнөдөгү жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө баса кетиңиздер.